Саламатсыздарбы? Политклиника медиасын сереп берүүсүндө кыргыз-тажик маселеси тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын элчиси Аскар Бешимов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аскар мырза, мына башкы прокуратура кыргыз-тажик маселесинде Тажикстандын жүрүшүн аскердик агрессия катары баалады. Сиздин оюңуз бул боюнча көз карашыңыз кандай? Биздин генералдык прокуратура ушундай баягы аскердик агрессияда баа берди. Бирок биз так аны айтыш керекпиз. Бул бир козголгон иштин алкагында. Ошонун ичиндеги болгон түшүндүрмө. Бул официалдуу түрдө мамлекеттин позициясы эмес. Мамлекеттин эми туруктуу позициясын эл аралык коомчулукка жеткизүү үчүн анын өзүнүн бийликтин бутактары бар. Бул өкмөт, бул парламент, бул эл шайлаган президент. Алар дагы өзүнүн көз карашын билдириш керек турбайбы, да? Эгерде биз мамлекеттин ушу болгон окуяга кандай баа беришебиз, кандай ошого аныктама беребиз керек болсо, анда мамлекет бутактары бериш керек, сөзсүз түрдө. Ошо жакында Кыргызстандын президенти менен Тажикстандын президенти Тажикстанда жолугушканы турат. Сиздин оюңуз боюнча ошол эмне себептен бул башка нейтралдык мамлекетте жолугушуу болушу керек, Тажикстанда эмес? Биринчи себеп бул баягы биздин бүгүнкү учурга чейин азыр жок болгон позициябызга жараша. Бул позицияга жараша анан ушу калган жолугушуулар болот. Эгерде биз өзүбүздү жабыркаган өлкө, эгерде биз өзүбүз бизге чабуул жасап, бизге атайын аскердик операция өткөзгөн эмес, ушу болгон окуяга биз дагы күнөөлүүбүз десе, анда кайсы жерде жолукса боло берет. Эгерде биз жок, бизге карата атайын аскердик операция, одон мурунтан эле даярдалып келип, ошонун ичиндеги регулярдык тажик армиясы жөн тынч адамдарга, курал жарагы жокторго кол салып, үйлөрдү бузуп, тоноочулук, мародерчулук кылып, канча адам каза болуп, биздин жерибизди басып, ошого биздин эгемендүүлүгүбүзгө, бүтүндүгүбүзгө доо кетирди десе, анда сөзсүз түрдө биз кайсы себеп менен Тажикстанга барабыз? Тажикстанга барганы ал өзүбүздүн күнөөбүздү моюнга алганы. Биринчиден, экинчиден барганда ал жакта бизди кандай тосуп алышат, дипломатиялык ыкмаларда көп барганда учурлар болот. Эгерде тосуудан баштап, анан келип кабылдамага 1 саат кармап, аны кабыл албай, неме кылып, ар кандай кемсинтип, ал ким кепилдик берет? Эгерде тажик тарап бизге ачыктан ачык кайсы келишимдер болбосун, түбөлүк дошчулук, ошого карабастан, ошону аттап туруп, анан бизге кол салып атса түздөн түз. Биз ошон үчүн бул нейтралдуу территориядан дегенде бөлөк биринчи иретте биздин сунушубуз, менин жеке ой пикирим, бул өкмөттү же президентти сындаш эмес. Бул дипломатиялык дүйнө жүзүндө болуп аткан ыкма. Биринчи ирет ушу чек арада жолугушабыз. Болгон окуя болгон жерде эки президент жолугуп, ошо элине дем күч берип, анан ошол жерде бул окуя экинчинде кайталанбайт, биз мына чара беребиз, ушуга кепилдик беребиз, ушуга жараша ушул жерде жолугушуп, силерге көмөк болуп, өзүбүз дагы көңүл айтып келгени дегени эң туура ошол. Бирок эми азыртан эле көрүнүп турат, мен ойлойм, тажик тарап макул болбойт. Неге дегенде өздөрү мындай басымдуулук кылып, бизге ушундай кандай десем, душмандык эле акция жасагандан кийин чек арага алар барышпайт. Ошондо экинчи кадам, анда биз бул жака жолугушканы макул болосоңор, анда ортомчуларды ортого салып, мына бизге кошуна Ташкент, Нур-Султан кол сунушту, же Москва кол сунушту, анда алар аркылуу сүйлөшөлүк деген. Бул эң туура болот, бул өзүбүздүн намысыбызды, өзүбүздүн аброюбузду сакташ. Эл аралык коомчулук ошол кыргыз-тажик чек арасындагы чатакты, жаңжалды кандай баалап жатат, сиздин оюңузча? Азыр эл аралык коомчулукта жалпысынан бир ой калыптанып калды. Бул жылда эле болуп аткан баягы дыйкандар урушу, одон кийин эле чек арачылар аз-маз атышып кетип, бул учур башка жылдарга караганда аз-маз кеңейип кетип, ошону менен эле ушулар бул баягы көнүмүш адат болуп аткан эле булардын арасындагы болуп аткан арыздашуу. Ошонун ичинде бул эки тең өлкө. Айыптуу, неге дегенде ушу
чек ара маселесин чечилген жок, жайыттарды бөлгөн жок, сууну бөлгөн жок. Ошону менен чек арадагы сызыгын кыла албай, экөө бир келишимге келбей, ошонун кесепетинен ушундай чыр чатак болуп аткан деген жалпысынан калыптанып калды бүт эл аралык коомчулукта. Анан эл аралык коомчулук деле, эл аралык уюмдар, башка өлкөлөр алар бүгүнкү учурда күтүп жатат. Ушул болгон окуяга мамлекеттер өздөрү кандай баа беришет, аны кандай аныктама кылышат, ошону азыр күтүп, эми бүгүнкү учурга чейин дагы жок, эми күтүп турайлык. Кыргызстан ошол Рим статуту деп аталган эл аралык келишимди ратификацияланбаганы айтылып атат. Бул кандайдыр эл аралык сотко кайрылса, бул жагынан кыйынчылык болуп калбайбы? Кыйынчылык болот да. Ратификациялоо дегени биз ошол статуттун, соттун болгон чечимдерине жана ички түзүлгөн караштарына биз макулбуз деген. Анан биз макул болбой туруп аны кантип кайрылабыз? Өзү ошол Рим статуту дегенди түшүндүк бере кетсеңиз, бул кандай келишим? Дүйнө жүзүндө көп чырдашуу болот, көп кагылышуу болот. Ошого жараша Бириккен Улуттар Уюмунун астында башкалардын деле көп ой пикир түзүлгөн, бул маселелерди кантип чечебиз деп. Анан ошого жараша эки эл аралык сот түзүлгөн. Бири ошо ООНдун астындагы баягы эл аралык сот дейт. Экинчиси ошо Рим статут боюнча сот, эми алардын укугу боюнча. Үчүнчү эл аралык трибунал. Алар баары бул баягы туруктуу иштегенде бир окуя болгондон кийин мамлекет, өкмөт кайрылгандан кийин карайт, коомчулук эмес. Мыйзамдуу түрдө шайланган өкмөт, ошонун ичиндеги депутаттар өкмөттү койгон, эл ошо президентти шайлаган. Мен көп тармактарды көрүп атам, биздин азыр активисттер ар кандай баягы кол топтоо неме кылып биз кайрылабыз деп атат. Туура кайрылса болот, бул дагы баягы бир жалпы эл аралык коомчулуктун баягы ой пикирин өзгөртүү боюнча. Бирок кароого кабыл алынбайт да. Неге дегенде ошол эле активисттер, ошол эле кол топтоочуларга айтат, силер шайлаган. Силер биздин мактыбыздан могулар бийлик легитимдүү, ушулар кайрылсын деп өзүңөрдүн конституцияңар боюнча кылдыңар. Анда алар эмнеге кайрылбайт? Активисттер бул бир топ эл баягы жеке ой пикирин айткан. Коомдун бир бөлүгү. Коомдун бир бөлүгү, эми мен түшүнүп турам, азыр мени жаман көрүшөт го мындай деп, бирок негизги юридикалык практикада ошо. Ушул Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны бул мамлекеттер өздөрү иликтеши керекпи же эл аралык комиссия түзүш керекпи? Ар бир кагылашуу, мына биз баарын көрүп атабыз, ошол эле биздин Кыргыз-Тажик. Кагылышуу менен ошол эле иретте маалыматтык согуш болот. Ошону өзүңүз көрдүңүз. Мына Тажик тарап, алардын да генералдык прокуратурасы өзүнүн ишин козгоду. Тажик тарап бүт социалдык тармактарда эл аралык коомчулукка бизди айыптап атат. Кайтара биз ворукту басып алыппыз. Анан бизди ошо воруктан айдап чыгып, ошон үчүн анан бизге да ушу биздин сазайыбызды беребиз деп биз баягыдай каршылык көрсөтүп, ошол кесепетинен ушундай болду деп алар айтып атат. Алар да иликтейт, биз да иликтейбиз. Бирок эл аралык коомчулукка же кайрылуу ушу окуя чынынан кандай болгон болсо, сөзсүз түрдө биз көз карандысыз ар кандай эң баягы урматтуу эл аралык уюмдардан, ООН, ОБСЕ жана башкалардан ошолорду чакырыш керекпиз. Аларга айтыш керекпиз. Силер же биз тарап, же Тажик тарап болбой эле койгула. Окуяны өзүнүн жеринде көрүп, мына биз изилдеп чыккан, мына Тажикте чыккан, мына өзүңөр изилдеп, кимге туура, кимге канча зыян келтирген, ошон кимге кандай адам, кимдин жерин басып алды, кимге армиянын курал жарагын колдонду, танкаларды, вертолетторду, артиллерияны. Ошону өзүңөр талдагыла, аны өзүңөр доклад кылып кылгыла. Ошондо гана бир
чындыкка жетиш максатыбыз болот. Ушунда объективдүү иликтенет. Иликтенет. Бирок ага чейин мен дагы бир кайталып кеттим. Биринчи ирет өзүбүз баа бериш керекпиз. Бул окуя бизге ачыктан ачык көрсөтүп койду. Биз үчүн башка бир өлкө же эл аралык уюм келип биздин маселебизди чечпейт. Аныктама жасабайт. Эгерде биз өзүбүз так өзүбүзгө туюп, элибизге айтып, бийлик бутактары чечим чыгарып, ушундай окуя калды, буга ушундай баа беребиз десе, ошо берилген баага жараша көмөк, бизге тарапташ, бизге жардам бере турган пайда болушу мүмкүн. Баткен областына өзгөчө статус берүү маселеси каралып атат. Ошол чек арага чектеш райондорго ошондой статус берүү мисалы башка практикада кандай? Башка практиканы эмес эле бизди карайлык. Биз 20 жыл мурун кабыл алганбыз. Баткен боюнча талкуулоо болуп, эсиңерде барбы? Баягы бизде маджахеттер келип, неме кылып, ошондо Баткен облусу түзүлүп, анан ошол Баткен баягы турмуш шарты оор немеси бар, ошол жака биз өзгөчө статус бербейлик деп 20 жыл мурун баштаганбыз. Бир адашпасам, бир 12 жыл мурун, 17-жыл мыйзам кабыл алынган. Жогорку кеңештин бир 5-6 токтомдору бар. Бирок эми бул кагаз барынча экен. Иш жүзүндө ал аткарылбай калган, Ошондон маселе да. Азыркы кабыл алынып атканыбыз, мурунку кабыл алынып кандай айырмасы бар? Азыркы күндө Баткен областынын губернатору Өмүрбек Субаналиев кызматтан алынды, бир катар акимдер кызматтан алынды. Ушул максатка ылайыктуу беле азыркы учурда? Ал бийликке суроону узатсаңыз болот, бирок эми официалдуу түрдө биз баягы мен деле сиздей эле массалык маалымат каражатты окудум. Субаналиев иштен бошотулсун, себеби башка ишке которуу деп жазылган. Ошон эми жакын арада көрөбүз, кайсы башка ишке которулду. Деги эле ушул кыргыз мындан ары ушу кыргыз-тажик чатагын болтурбай коюуга болобу? Бул ошол чатак негизинен эмнеден келип чыкты деп эсептейсиз? Эми бул боюнча серепчилер, талдоо, башка чет өлкөлүк деле массалык маалымат каражаттарында көп нерсе жазылды. Ошонун ичинде ар кандай себептер айтылып атат. Мен ойлойм, бир кыска мөөнөттө бул ачыктан ачык чыгып калат го. Бирок азыртан эле айтыш керек, биз бул бир тажик элинин агрессиясы эмес, бул тажик бийлиги. Аны так эсе билиш керекпиз, эл менен ошо бийликтин өзүнүн бир максаттары болгону азыр ачык чыгып калды. Биринчиси, бул баягы баары эле айтылып аткан азыр тажик ичинде, тажиктин өзүнүн мамлекеттин ичинде мураскер операциясы жүрүп атат, өзүнүн баласына бийликти өткөзүү. Анан ошол эле убакта баягы социалдык, экономикалык абал курчуп, эл жакыр жашап, көбү миграцияга кетип, анан ошол бийликтин 30 жылдан бери отурган бийликтин аброю күндөн күнгө түшүүсүн, ошол рейтингин көтөрүүсүн мактасында бир кыска бир согуш керек болуп калды. Элди бир башын бириктирип, ошону менен ушу бийлик биз сиздерди сактап калабыз деп өзүнүн аброюн көтөрүп, анан ошо баласын өткөзүп койгон деген ушундай бир жөнү бар деген бир акциясы бар. Ошондо тажик тарап дагы ошол бир чечим кабыл алып, ошо кыргыз бизди курмандыкка салганы, ошо аракет кылганы ошол. Экинчи сөзсүз түрдө баягы көп жылдан бери азыр тажик тарап бизге ачык айкын келишимдерге карабастан бизге ачык айкын көрсөттү. Алар күч менен чек ара маселелерин чечкени даяр. Столдо эмес, дипломатияда эмес, тынчтык жолу менен эмес, күч менен басып алганы даяр. Ошол азыр биринчи бизди тамырыбыздан тартып көрдү. Ошол бир жарым күнүн ичинде 11 айылды басып алды. Анын максаты ачык эле белгилүү, мен деле ошо чек арада иштегенмин.
ошо комиссиясында ошол суу бөлүштүргүч бизде головной баягы суу узелы деп коет. Суу бөлүштүрүүчү Суу бөлүштүрүүчү жайды аны басып алуу, экинчи Аксай Тамдык жолду Варухту Тажикстан менен ошо Хожен тарап менен кошуу. Эми андан башка дагы бөлөк себептер бар. Бул азыр көрүп атабыз го, дүйнө жүзүндө баары баягы кагылышуу болуп атат. Чоң ири өлкөлөр бири-бири менен тирешүүгө өтүп, дүйнөлүк эл аралык бизде укук, соттор, иштекелер баары кризиске учурады. Баары кризиске учурады. Неге дегенде ошол эле эл аралык уюмдардын аркасында ири өлкөлөр турат. Алардын кызыкчылыктары турат. Алар дагы көп таламын талашышат. Ошол ири өлкөлөр арасындагы эл аралык уюмдардын ичинде чече албаган маселени бүгүнкү учурда биз чечебиз дегенден мен үмүттү үзүш керек деп ойлойм. Жаман көрүшөт го ушу айтканыма, бирок аны билишип койгула. Бүгүнкү учурда дүйнө жүзүндө калыптанган нерсе ким күчтүү болсо чындык ошонук. Көрдүк, Крымды көрдүк. Нагорный Карабахты көрдүк, Сирияны көрдүк, Ливияны көрдүк. Ошол убакта биз эл аралык укук нормаларына таянып биздин маселени чечебиз деген чечилбейт. Өзүбүз чечмей сайын, өзүбүз жок дегенде бир кадам кылмай сайын чечилбейт. Кандай кадамдарды кылышыбыз керек? Тагы эсе биринчи өзүбүздүн позициябызды такташ керекпиз. Ошого Тажикстан тарап бизге чабуул кылганы күнөөлүүбүз жокпу? Биз буну кантип кабыл алабыз? Эми күнөөлүү жок десе, анда эч жака кайрылбаштын деле кереги жок. Ол коомчулуктун бир жака кайрылышы да бул жөн эле баягы популизм деп коет, болду ошону менен. Эгерде биз тажик тараптын оюнан эмки жолу ушундай күч менен биздин эгемендүүлүгүбүзгө, биздин бүтүндүгүбүзгө жол салабыз десе, силер жооп бересиңер дегенди биз неме этсек, анда азыртан баалап, бул биз берген баа бизге жол ачып берет эл аралык коомчулукка кайрылганы. Мына биз өзүбүз бааладык, силер сереп салып жардам бергиле, мына көргүлө. Чын биз берген баа туурабы, жокпу? Мына далилдерибиз бар, мына талкаланган үйлөр, мына канча элибиз жабыркады, 50 миңге жакын, канча эл каза болду. Мына өзүңөр көргүлө, ушу биздин баабызды, биздин аныктамабыз туурабы, жокпу? Ошондо гана бир аны экинчи сөзсүз түрдө мына сиз баягы айтып кеткенде Баткен облусуна өзгөчө статус бергени менен азыр эми кагаз жүзүндө эмес, иштикке ашырыш керекпиз да. Куралдуу күчтөрдү ал жака которуш керекпиз. Согушкан эмес. Бирөөнү коркуткан дагы эмес. Бир гана биз көрсөтүш керекпиз Тажикстанга жана башка кошуналарга. Биз менен күч менен чек ара маселесин чечүүгө болбойт. Биз каршылык көрсөткөнгө даярбыз. Ошон үчүн мына тынчтык жолу менен баарын дипломатия столдо чечейлик. Тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген макал бар го, ошол чындык. Ошондо столдо отуруп алып баарыбыз кандай талкуулоо өткөзүп, кандай сүйлөшүүлдү өткөзгөндө качан биз ошондо бир чечимге келебиз. Качан наркы тарап башка жолду көрбөгөндө. Тең ата бизди эсептегенде. Анан биз менен сүйлөшүү жолу менен бүтпөсө биз эртең күч менен эле буну тартып алабыз деп оюнда болуп, аны ошону дагы көрүп турса, анда ошондой эле болот да. Анан бүгүнкү учур эми айрыкча өзгөчө болуп атат. Неге дегенде бул убакка чейин жаманбы, жакшыбы тажик тарап менен биз көп отуруп сүйлөшүп, көп ошол жерде чай ичип, көп могу маселелерди чечейлик, андай мындай деп бири-бирибиз менен талкуулап, бир сабаттуу бир арабызда диалог болуп келген. Мына окуя көрсөттү, эмнеге бул алып келди. Будан ары биз кантип сүйлөшөбүз? Сүйлөшүү сөзсүз түрдө болуш керек. Биз кыргыз тарап баарын айтып келатабыз. Биз эч качан бирөөнү басып албайбыз. Эч качан күч колдонуп маселени чечпейбиз. Биз сүйлөшүү гана менен бүтүрөбүз деп.
Бирок азыр ишенич кетти. Болгон 30 жылдын ичинде түзгөн келишимдердин барына доо кетти. Ошондо күмөн дагы чыгып калды. Эмки турган түзүлгөн бир келишимдер иштейбиштиби? Биз койнубузда котур ташты кармап, ак пейилибизден кайтып, эми көрүп эле турабыз да. Бизге кол салса, эртең барып сүйлөшкөнүбүз кандай жыйынтыгы болот? Бүгүнкү учурда азыр күн тартибинде бир маселе болуп калды. Экөөбүз будан ары бир сүйлөшүп, бир нерсени чечимге келе алабызбы? Аны баары эле күтүп турушат. Бир ирет өлкөлөр ортомчу болуп берелик деп. Бирок ортомчулар келгенде аны бир түйүп коюш керек, алар өзүнүн кызыкчылыгы менен келет. Алар же тажик, же кыргыз кызыкчылыгын көздөп, буларга бир жардам берип чечип берейин деген ой менен эмес. Алардын деле өзүнүн кызыкчылыктары болот. Анан ошолор биздин элге, биздин жерибизге, биздин эгемендүүлүгүбүзгө пайда алып келбейби? Эми аны биз дагы ичибизде аны ойлоп жүрүш керекпиз. Бул маселеде ошо алдыда чоң нерселер, эки нерсе турбайбы? Биринчиден ошо тажик тарап менен сүйлөшүү, экинчиден өзүбүздүн позициябызды тактоо. Ошондой да. Ооба. Ошол мезгилде биздин айрым жарандарыбыз мамлекетке ошо курал бергиле деп дагы митингке да чыгышты да. Ушул учурда бийликтин позициясы туура болду? Мен ойлойм туура. Биз азыр видеодон көрүп атабыз, бизге деле канча факттар түштү, сүрөттөрүн көрдүк. Тажик бийлиги жарандарга курал жарак таркатты. Ал аз тургай азыр жерге талда биздин жашаган бордошторубузда, биздин мекендештерибизде кысым башталды. Чек арага чыгарып, кыргыздарды басмырлап, кыргыз паспорты болсо алар менен такыр эле чек арадан айдап чыгып. Аны көрүп атабыз. Бирок биз эмгече бир сабырдуулук кылып келгенбиз. Биз ошого карай, эми биз деле мына Кыргызстанда канча көп улут жашап атат, азыр тажиктерди кармап алып айдап чыгайлыкпы. Ошого карабастан бул жерде сөзсүз түрдө адамгерчилигибиз, сабырдуулугубуз. Аскердик агрессия болгон, ал жерде адамгерчилик, кичпейилдик деген да чеги бар. Көнгөн адат калбайт. Бир курал жарак колдонду, мыйзамсыз жерибизди басып алды, ошого биз бул ыкманын келечеги жок деп кескин түрдө көрсөтпөсөк, улана берет. Буну менен токтобойт. Сизге маек бергениңизге рахмат. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын элчиси Аскар Бешимов болду. Биз Кыргыз-Тажик чек ара маселеси тууралуу сөз козгодук. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.